Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович, урматтуу жогорку кеңеш, урматтуу өкмөт, сиздерден чоң сураныч. Ол Оренбург областында кире албай калган, чегараны өтө албай калган, жана талаада жашап аткан биздин кыргызстандыктарды, мекендештерди, кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Өзүмдүн атыман мен ушул Оренбург шаарындагы Кыргызстандын өкүлү болом. Диаспоранын жетекчиси болом. Андан сырткары диаспоранын жетекчисиби же консулдун өкүлүбү? Өкөө тең. Өкөө теңби? Бул жетектен сырткары бизде Солецкиде дагы 63 киши келди бул жерге. Жергиликтүү бийликтин чечими менен бул жектеги топко келип, дагы 63 жаран Кыргызстандын кошулду. Шартыбыз демек. Шарты мына көрүп турасыздар. 4 күндөн бери мына талаада жашкан. Бүгүн бийлик, жергиликтүү бийлик, Оренбург бийлиги мындай палаткалар тигип берип атат. Ичинде не бар экен? Россия область. Ичинде азырынча эч кандай условия жок. Ичинде жергиликтүү бийлик чечип беребиз деп аракет кылып атышат. Мүмкүн чечип береттир, күтөлү. Бирок эң негизги маселе. Эми суроо. Эң негизги маселе. Колдон келишинче аракет кылып, ошо биздин кыргыз элин ушул жерден алып чыгып кетиңиздер. Суранам. Эми бир суроо. Сиз мамлекеттин өкүлү, мамлекеттик деңгээлде иштеп жатасыз, Ушакта жумуш алып барып атасыз. 4 күндөн бери эмнеге палатка тигилип, маяка тигилгенден кийин келип атасыз. Анан бияктан деген могу орустар келип бизге ушундай кылганда, бияктан келип атасыз. Ол жердин баарын көрсөтүңүз. Жүрүңүз, өзүңүз айтасыз. Өзүңүз айтасыз. Могул жерде жашадык биз 4 күн. Айтасыз, эчтин. Мына ушул жерде жашап атат. Мына Екатеринбург, Оренбургдагы кыргыздарды эмне себептен өткөрбөй атат десе, Кыргызстан мамлекети айтып атат. Казактар айтып атат, орустар айтып атат, мыякта Оренбургдун өкүлдөрү, Оренбургдун губернаторда иштегендери айтып атат. Казак даяр дейт жолду ачканга. Орус даяр дейт силерди кетиргенге. Бир гана мамлекетиңер, силердин мамлекетиңер силерден отвернуться эстеп атат. Бизди силерден качат, отвернуться деп атат. Жергиликтүү бийликтин андай айткандарын мен уккан жокмун биринчиден. Алар силерге келип ошентип айтса, алардан сурайбыз, мен сенден антип атышат. Ошентип айтты. Бизде ошондой видеолор да бар. Мына ушул жерде, мына мындай жерде талаада көрсөтүңүз, сүйлөңүз. 5 май күнүндө келдик. 5 май күнү келдик. 4 күн жаттык. Мына силерибиз мына талаада ел жатып аткан. Мына астыга өтүп сүйлөсөңүз, астыга өтүп. Сүйлөңүз, көрсөтүңүз, кайсы жерлерде эмне турат, ошо баарын көрсөтүңүз. Эсинде кандай суук болду. Суздар аялдар ушу сузда жатып аттылар. Чалсак телефондоруңарды албайсыңар, байке. Биз тааныбайбыз дейсиңер. Эми айтып бериңиз, сүйлөңүз. Ортоттон сүйлөп коюңуз. 4 күндөн бери ошол жанагы биздин мекендештер мындай условияда талаада жашап атышты, түнөп атышты. Аңызы факт, мына мен ошол жерге келип өзүм көзүм менен көрүп отурам. Бул жерде жолдун боюндагы кайыңдар тигилген экен, ошол кайыңдардын арасында жашап атышыптыр. Тамак аш өзлөрү кандай кылып даярдап аткандарын билбейм, бирок колдон келишинче өзлөрү курсагын эптеп тойгузуп атышыптыр. Мына бүгүнкү шарты. Бүгүнкү шарты ушундай. Айлана чөйрөдө суу жок. Не кылып атсак, ошолордон бери айтып коюңуз. Туннелде жатты, туннелде. Туннелди көрсөтүңүз. Башкалар айтыңыз өзүңүз. Мына Оренбург областынын почетный консулу. Фамилияңыз ким эле байкеси? Меники Жандарулуу Талайбек. Жандарулуу Талайбек, почетный консул Оренбургской области, Бузулукского района, туурабы? Жок, туура эмес. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. Почетный консул Кыргызстана в Оренбургской области. 4 күн ушул жерде боюнда бар, буту сынган. Мигранттар менен жашап атат го детиги, налог дегендин баары. 10 миллионду дагы жеп бүтүрүштү. Шайлоодо гана карапайым эл керек. Только шайлоодо. Кел жанымды берем дейт. Мына келиңиз. Кача арып кет. Маяка кириңиз. Маяка кириңиз. Бу жака кириңиз деп айт.
Силер диванда жумшак жерде жаттыңар. Аяқтарына жапты. Ылык жерде мына кыргыздар. Кириңиз. мигранттар Астыга кириңиз. Киргиле. Суукта шамалдай. Чалса албайсыңар телефоңарды же. Мына айтыңыз, мындай жерде жайгашып жатышты деп. Ошолар төшөт бизе. Караң энди. Адамгерчиликке жатабы ушул. Төшөдүк ошоларды биз. Ушуларды төшөп жатып аткан. Боюнда бар аял жатып аткан ушул. Боюнда бар. Иштеги баласы. Инвалидтер жерде жатат. Жума калды төрөгөнүгө. Бир жума. Айтыңыз, алып кетсин бизди, айтыңыз. Ушу жерде жатабызбы? Ушундай болобу бизге? Бул жерде биздин туугандар жанагы бузулуктагы жолдун боюнда калгандар мына ушундай условияда астына чөп салып, эптеп ушул жерде түндөп 3 күндөн бери 4 күндөн бери жатышат. Дагы жолу кайталайм. Колдон келишинче болгон аракеттерин баарын кылып алып чыгып кеткенге аракет кылыңыздар. Бийликтин өкүлдөрү. Бизде алып барса, баткенди биз кайтарып беребиз. Мигранттарда эмне күнөө ушунчалык жатканына ошондо айдыңызбы? Эмне күнөө? Эмне күнөө? Бизде эмне күнөө? Биз эмне оорулуубузбу? Же эмне бөтөн элдин баласыбызбы биз? Касал болсок иштедик. Карантин кылып койду жумуштун баарын. Регистрациябыз бүттү. 1 жылдык. Регистрация чойбой калды. Бизде эмне күнөө мигранттарда? Эмне күнөө? Кете албай. 3төн билет алдык, 3төн. Бирден 3төн билет алдык. Аэропорттон. Ошо билет бар кишилер 10 миңге чейин алгандар. Илаган бойдон калып кетти. Ошол жерден 20 миңден билет сатылып кетти кайра. Билет бар мына колунда билеттери барбы? Карма колунда билеттери бар. Непосредственно окуңуз. Канчанчы числого алынган, канчанчы рейс баарын окуңуз. 2 ай болду. Бизгечи акчаңардын дагы Акчанын кереги жок да. Бизге жол ачып бергиле. Бул жерде машиналарды алып чыгып кетебиз. Мына мен слух окуңуз. Мен эч нерсени чечпейм. Четко, ясно, вслух. Вот это все прочитайте, пожалуйста. Сиз кайраткан адамсыз. Бизди кабыл албай атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү мына колдорунда самолетко болгон билеттер бар экен. Число занча турат. 18-ге аламын, 25-ке алганмын. 25 бар да менде. 25 мартта алынган билеттер. Ошондо 25 марттан баштап сиздер Москвада күтүп аттыңар, туурабы? Шереметьевде 5 күн жаттык, Шереметьевде. Андан кийин хостелде болдук. Хостелде алдап бизди картошка пиязын алып келип бергенде, күнүгө черезден интервью ошондой видео калат да бизде. Төргөн алган видео керек экен. Өздөрүн жашы. Biz çıkarsak жалган калп булар деп чыгарып атат. Москвалыктарга мен жооп бере албайм, туугандар. Макул. Аны сүрөп эле койгон, макул. Анда мөөрдөн кетиштин айласын кылың болду. Мен анда чече албайм. Мен Жок, кайрылың. кайрылдым азыр, кайрылдым. Күндүгө кайрылың. Кайрылдым, Bir жол. Күндө кайрылыңыз. Неге сизге чалсак токтой? Неге телефон Неге телефонуңузду албайт? Бүгүн турдум мен. Давайте. Сиздин жардамчыңыз бар. Сизден кийинкилер бар. Неге албайт? Чалсак, бизге чалбагыла биз эчтекени чечпейбиз дейт. Эмне үчүн? Кайсыл? Биз чалдык любойла. Мына мен жардамчылар келди. Менде сиздин номериңиз бар, талай консул деп. Аракетти кылса. Менде бар сиздин номериңиз, менде бар. Алган мен подполковниктен. Сиздин номериңизди берген. Хорошо. Так. Сиздин номериңизди берген. Чалса мына менден берчи чалайын деди. Алтынбек деген бала мына биз менен чогуу жүргөн бала. Чалса мен эч кандай жардам бере албайм. Эчтекеңерди билбейм деп өчүрүп коюп турсуңар. Эч кандай жардам бере албайм, өтүп кеткенге деп айттым. Бизди Алтынбек чалды. Талаада калып отсак эмне жардамы? Мен кант өткөзөм. Неге консул? Жок, өткөзө албайм. Талаада калса бир жайгаштыр. Гаишниктер бар түндө bir күндөн кеп түндө кеп тамак алып келди. Гаишник орустар тамак түндө. Biz Siryoşovu zepte izle atar. Kırgızistanlar kabul koyt. Жөнөтүп түштү жана мен машинадан келдим. Сиздин машинадан келгендер алар биз силерге окшош карапайым адамбыз. Биз консулда Мен иштебейбиз. деле ошондой карапайым адаммын. Anda karapayım. Сизди тааныбайбыз. Жок, алдыңа. Мен почетный консулмун. Анан бул жерде кандай Башымды кошунун айырмасы. Айырмасы жөнөкөй эле өкүл. Бул жөнөкөй эле өкүл. Мен коомдук ишмермин. Түшүндүңөр? Мен өкүлмүн. Кыргызстандын Оренбургдагы өкүлүмүн. Кыргызстандан Оренбургга кандай бийлигине кабарды жеткизиш керек болсо, ошо кабарды жеткизем. Бул жактан Оренбургтан Москвага кандай кабар жеткизиш керек болсо, ошону жеткизем. Мен бул жерде чечүүчү ролду ойнобойм. Оренбург ким чечет? Анын мамлекеттин дегенде чечет, мына маселе бар. Сиздер кайрылуу жасасаңыздар чечет. Сөзүңүзгө кайтарып берейин. Жеткизеткен сөздөр туурабы? Эки жак мына неге бизге буларга шейшеп, томак аштыр алып келип берип атасыздар, жеткизсиз. Неге жок ушун жеткизсиз? Жок, неге жеткизсиз? Эмне ошо эмне деп жеткизиз? Уят мен коп айтасыңар. Жанагы Адам эмессиңер. орус келип айтканда мына жанагы берки балдар, старший балдар баарыбыз чогуу турдук ошо жерде. Жанагы ошол райондун зам акими келип айттыбы?
орыс бала жаңағы спортивный үшін лагерь дайын болды, ошол жака жөнөзүңөр деп. Жарым саат берем деп айттыбы? Мен ошол сөзүн кайталап, мен да ошого ишендим. Мен да ошого ишендим. Жок, мына байке, не ишенесиң? Жок, силер не ишенесиң? билесиңер ол. Өзүңөр неге Мен ишенем. Байке, Өзүңөр көргөнсүңөр го көчөдө жатканыңызды. билишиңиз керек болчу. Мен Неге ишенем. орустарга ишенесиз? Мен- Ушул жерде өзүңүз билишиңиз керек болчу элдерди. Уксаң? Мына ушул элдер өзүңүз билишиңиз керек Мен болчу. кантип билем? Жергиликтүү бийликтен бийлик мына кылды. Сиздин жардамчыларыңардан да келип койгон жок маяка. Кандай? Сиздин жардам салганда да алып да койгон жоксуңар телефонду. Өчүрөп койдуңар. Ал неме dedi? Men dedi. Bu nerede lidermin dep kelgen. Men lidermin dep kelgen. Консулда Мен иштедим. айттым го, мен Мен тааныбайм деген. Танымаймын Мен дедим. танымаймын. Men lidermin. Сендерге окшош мигрант адаммын деп жөнөкөй. Мойнуна койсоң, мен антип сүйлөгөн эмесмин дейт. Эй, ал уксаңар жигиттер. сүйлөгөн адамдын сөзүн биз сактап калабыз.